Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда бензин менен дизель дагы кымбаттайт. Дастан Бекешев президент Жапаровдун тайпалаштарын издейт. Адахан Мадумаров бүгүн дагы кайра суракка кирди. Кыргызстанда жакын айларда бензин дагы 4 сомго, дизель 6 сомго кымбатташы ыктымал. Күйүүчү май ташып келүүчүлөр эми Орусиянын заводдорунан бензинди тоннасына $110, дизелди $130 кымбат алат. Кыргызстандагы нефтетрейдерлер ассоциациясынын эсептөөсүндө жакын айларда бензин 4 сомго, дизель 6 сомго кымбатташы мүмкүн. Ассоциациянын жетекчиси Канатбек Ишатовдун айтымында баалар дароо эмес, акырындык менен жогорулайт. Орусиядагы мунайды кайра иштетүүчү заводдордо бизге берген дүң бааларды бензинге $110, дизелге болсо $130 көтөрүштү. Жакынкы бир айдын ичинде келишимдер түзүлүп, Кыргызстанга сатылып баштаганда бензин 4 сом, дизель 6 сомго чейин кымбаттайт, деди Ишатов. Учурда Бишкектин ири май куюучу жайларында бензиндин АИ 95 үлгүсү 64 сом 50 тыйын, АИ 92 58 сом 90 тыйындан, ал эми жайкы дизель 59 сомдон, кышкысы 69 сом 30 тыйындан сатылып жатат. Алыс каймактарда күйүүчү майдын баасы борбордон 5 сомго чейин кымбат болот. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев президент Садыр Жапаровдун Кыргыз-Орус Славян университетиндеги тайпалаштары кимдер экенине кызыкты. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазды. Орус айымдын окуясынан улам таң калычтуу жаңылыкты билдим. Садыр Жапаров 2006 жылы Кыргыз-Орус Славян университетинин юридикалык факультетин аяктаган экен. Бул жылы мен дагы окууну аяктагам. Биз университетте бир жолу дагы жолуккан эмеспиз. Анын тайпалаштары кимдер деп жазган ал. Кошумчалай кетсек, президент Садыр Жапаров 1991 жылы Фрунзе шаарындагы дене тарбия жана спорт институтун аяктаган. 2006 жылы Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетин аяктап, юрист адистигине ээ болгон. Мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коому Бишкек шаарынын Кудайбергенов 81А дарегинде жайгашкан турак жайды сатуу боюнча жарнаманы жаңыртты. Бул тууралуу аталган компаниянын расмий сайтында маалымдалат. Маалыматка караганда сатуу 2022 жылы 22 февралда саат 10:00 өтөт. Турак жайдын баштапкы баасы 28 миллион 46 миң 800 сом. Алдын ала аукцион өткөрүлүүчү жер Бишкек шаары, Токтогул көчөсү 228. Эске салсак, 30 сентябрда президент Садыр Жапаров өзү жашап келген турак жайдын документтерин мамлекеттик ипотекалык компанияга тапшырган эле. Аталган турак жайга 24 декабрда 33 миллион 700 миң сом аукцион жарыяланган. Жогорку кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров башкы прокуратурага кайрадан суракка кирди. Бул тууралуу анын тарапташтары билдирди. Саясатчы 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон Кыргыз-Тажик чегарасы тууралуу протоколго байланыштуу 14 январдан тарта күбө катары сурала баштаган. Адахан Мадумаров 2009 жылы Ош-Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерде тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Ал кезде Мадумаров Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин катчысы болчу. Депутат документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин кайталап, соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырууда. Президент Садыр Жапаров 17 январда Вечерний Бишкек басылмасына курган маегинде 2009 жылы Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча кол коюлган протоколду чыккынчылык деп атаган. Бийлик Кыргыз-Тажик чегара маселелерин чечүүдө Тажикстан ал протоколду бетине кармап жаткандыгын айтууда. Көмүрдүн баасы 21 январга карата Кыргызстанда орточо 5183 сомду түздү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди. Эң арзан баа Чаек айылында 1 тонна көмүр 3000 сом, Балыкчы шаарында 4000, Карабалташ жана Бишкек шаарларында 4500 сомдон сатылууда.
Ең қымбат көмір Ноқат районында, ал жақта 7599 сом. Баткен облысында 7230 сом, жана Қарасу районында 7000 сом. Былтыр 12 октябрда министрлер кабинети 3 айға көмірдің нарқына мамлекеттік жөнгө салуу чарасын киргизген. Бирок баа көтөрүлө берген. Кыргызстанда суук түшөрү менен энергетикалык каатчылык сезиле баштады. Өлкөдө электр энергиясы чоң таңкыстыкка учурап, күйүүчү, майлоочу майлардын баасы кескин көтөрүлүп, ортомчулар менен талаш тартыштан улам кара кече кенинен көмүр алып келүүдө кыйынчылыктар жаралган. 16 ноябрда президент Садыр Жапаровдың кийлик үшүүсүнөн кийин Бишкекте 3000 сомдон көмүр сатуучу пункттар иштей баштаган. Бирок шайлоодон кийин ал көмүр сатуучу жайлар жабылып калганы маалым болгон. Азыркы учурда иштеп жатабы же толук жабылдыбы так белгисиз. Қазақстандың Кыргызстандагы элчиси Рапил Жошубаев өз өлкөсүндө тополоң болгон учурда жардам көрсөткөн ыктыярчыларга жана Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевке ыраазычылык катын тапшырды. Элчи башаламандык учурунда 1,5 миңден ашык четте жүргөн казакстандык жарандар ошол күндөрү мекенине Бишкек аркылуу кайтып келгенин, алар Кыргызстанды жөн гана коңшу өлкө эмес, кыйын кырдаалда жөлөп таяган боордош мамлекет катары карап келишкенин белгиледи. Казакстандагы башаламандык учурунда бир катар кыргызстандык ыктыярчылар менен Бишкектин мэриясы Манас эл аралык аэропортуна транзиттик каттамдар менен түшкөн казакстандык жүргүнчүлөргө атайын унаа даярдап, Ак жол чек ара бекетине бекер жеткиришкен. Түн бир окумда келип конгон коңшу өлкөнүн жарандары Бишкекте мейманканага жайгаштырылып, ысык тамак аш менен камсыздалган. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.